Ну что, достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Мома сиздер туура эле ойлондуңуздар, достор. Биз менин акыркы видеоролигим бул трейдинг обучающий роликтер, узак видеороликтер. Мен уже бир аз новый форматка өтүп атамын, достор. Бизде эми каналыбызда только стримдер эле болот да. И в общем, достор, эмне жөнүндө мен бүгүн айткым келип жатат. Бүгүн, как обычно, достор, ушу трейдинг сферасында эле вообще эмне экендигин, вообще кандай туура башташ керек и вообще современный жашоодо азырда, заманбап жашоодо бизде кандай возможностьтар болуп атат, и трейдингде в том числе да, трейдингде дагы кандай мүмкүнчүлүктөр, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат да, и кандай биз бул рыноктон акча таап, кандай биз анализировать этип, кандай соода кылышыбыз керек, биз туура ушулар баардыгын ушул видеороликте сүйлөшөбүз, достор. И жана также бир аз торговля кылабыз и счеттон дагы акча чечебиз, достор да. Вот ошон үчүн видеороликтин башталышына лайктан басабыз и видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, достор, мен ойлойм кызыктуу болот и жана пайдалуу нерселер дагы бул видеороликте сиздер аласыздар. Так, бүгүн бизде получается воскресенье, а точнее суббота, выходной день, достор да. И бүгүнкү выходной деңде биз азыр жаңы эле стримибизди бүтүрдүк, достор. Азыркы эле жаңы эле стримибизде биз мынакей караңыздарчы, плюс $1000 пайдага чыктык, достор да. Соода аябай эле жакшы болду, но по-любому, достор, бүгүнкү суббота дает о себе знать, да, потому что рынок бүгүн бир аз непредсказуемый, да. Вот ошон үчүн, достор, биз всегда рынокто жакшы моменттерде и жана жакшы настроение бар мезгилде соода кылышыбыз керекпиз, достор да. Если настроение жаман болсо, то торговляң дагы и прибылиң дагы жаман болот да. Ошон үчүн всегда мен айтамын обучениямда да и бардык эле стримдеримде, что вообще жакшы настроение менен келиш керек, и ошондо гана сенде жакшы соода болот да. Итак, ошол бүгүн бизде баланс $196,522 экен да. И бүгүн биз ушу соода кылганча эле балансыбызды 200 миңге жеткизгенге аракет кылабыз, достор. Бүгүнкү менин целим 200 миңге жеткизип, счеттон $65,000 вывод кылышым керек болот, достор. Мен экинчи выводум уже получается кылган болом да. Мен өзүм цель бергенмин. Если сиздер менин каналымды көптөн бери көрүп атсаңыздар, достор, бул видеоролик акыркы реально акыркы видеоролик, и мен больше мындай роликтерди тартпаймын. И мен дальнейший концепциям уже только прямой эфирге нацелен кылып атам, достор да. Ошон үчүн мен прямой эфиримди даже көбүрөөк адам көргөнгө мындай максат коюп атам, достор да. Если даже 500 же болбосо 1000 адам көрсө дагы аябай жакшы болот эле, достор. Мен даже за просмотр бы даже платил бы деньги, да. Вот ушундай болуп атат, ушундай максат. И в общем, прямой эфирдин соодалары жана прямой эфирдин обученияларым, ошол жакта деле обучениялар негизи бар прямой эфирде, да. Обучение, технический анализ и важный вопростарыңыздарга деле прямой эфирде жооп берип, живой торговля, да, лайв торговля менен өткөзгөн намного лучше го деп ойлойм да. И также сигналдардан дагы, да, мисалы сигнал деле бизде азыр жаңы форматка уже өтүп кеткенбиз, достор. Сигнал уже бир айдан бери келбей атат биздин VIP каналыбызда, но в дальнейшем мен ошол сигналды искусственный интеллект, да, жакшы искусственный интеллекттер чыгып атат. Ошол азыр обновление уже болуп калды, достор. Бир айдан кийин же болбосо бир жумадан кийин уже даяр болуп чыгат. Мен оповещать этемин, да. Ошол жакта сигналдар как положено по калькулятору болуп точный сигналдарды бергенге аракет кылабыз биржевой котировкадан, да. И основном ошо только стрим, мындай видеороликтер чыкпайт. Далее бизде экинчисинде бизде копи трейдинг, достор. Копи трейдинг деген өздөрү билесиздер. Автомат түрдө сиздер менин сделкаларымды сиздер сразу өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарда копировать этсеңиздер болот. Бул аябай сонун нерсе, достор, копи трейдинг, потому что сигналы көбүнчөсү түшүнбөй калып эле өздөрү сделка ача албайт. Это кыйыныраак, потому что валютный параны издеш керек, времяны коюш керек, анан кийин сумманы коюш керек. Буну новичоктор буну как бы кыла алышпайт, и түшүнүп атып эле да, обучение кылып атып эле балансын жок кылып алгандар толтура болуп калды, достор да. Ошон үчүн мен сиздерге пайдалуу нерсени всегда кылганга аракет кыламын да. Всегда пайдалуу обучение, бекер обучение, теханализ, сигналы, и сиздер үчүн баардык ушул нерсе чыгарылып айтылып жатат, достор да. Ошон үчүн стрим кошулабыз, стримдерге копиге да кошулабыз, достор. Кошуло элек болсоңуздар, айткандагы деле ссылка ушул эле профилимдин шапкасында, мынакей Telegram, и ушул жакта сиздер маалымат алып кошулуп алсаңыздар болот, достор. Бардыгы бекер. Трейдинг сферасында биздин кыргыз жамаатыбыз ушул трейдер KG, менин атым Нурсултан болот. Ушул каналда бардык маалыматтарды алып турсаңыздар болот, достор. $200,000 чейин балансыбызды көтөрүшүбүз керек болот азыркы соодабызда да. И в общем анан кийин вывод кылабыз да. Башында айтканмын сиздерге, балансыбызды 200 миңге жеткизип алсак вывод кылайлы деп. И давайте биз сделкабызды $1000 ачайлы, же болбосо давайте 1500 ачайлы, да. $1500 сразу крупный менен эле баштайлы, достор. Анткени позитив бар, настроение бар, достор, акча көтөргөнгө да. И давайте
күтпөй эле баштайлы. Смотрите, дирхам китайская юань валютная парабызда бизде MACD индикаторубузду көрүп атабыз. 1 минутка ачамын достор. 1 минутка жогоруга MACD индикаторубуз бизде көрсөтүп атат. Бизде могундай паденияларды биз мурдакы тарыхтарына бир карап көрсөк болот да. И как раз ошондой тарыхтар бизде көп жолу кайталанып атыптыр достор. Биздин задачабызда соода кылып атканда биз ошол тарыхтарды карашыбыз керекпиз. Кандай поведение кылып атат, кайсыл уровеньден көп жолу секирип атат, ошол уровеньден ачканга аракет кылышыбыз керекпиз. Также биз индикаторлорду дагы байкап турушубуз керек болот достор, соода кылып атканда. Азыркы биринчи опционубуз мынакей 30 секунд калды. И көрүп аткандагы деле биз индикаторубузду сатып алуу деген чыкканда гана биз сделкабызды жогоруга ачып атабыз да. И плюс дополнительно биз дагы эки факторду кошуп атабыз да. Биздин үчүнчү, точнее экинчи индикаторубуз MACD мынакей бири-бири менен кесилишкенде дагы ачтык достор. И также бизде мынакей мурдакы тарыхтарында бир кайтып көрдүк да. Мурдакы тарыхында бизде ошондой учурлар көп жолу болуптур да. Смотрите, давайте мен силерге түшүндүрүп коеюн да. Плюс болду биринчи опционубуз. И бул жакта мынакей достор, индикатор сатып алуу бар биринчиси. Далее бизде индикатор MACD бизде экинчи жолу бул жакта подтверждение кылып атат. Бири-бири менен кесилип атканда үстүдө объемдор чогула баштады. Көрүп атканда деле. И плюс дополнительно биз мурдакы тарыхын карап атабыз. Графигинде мынакей могул жерде секириптир. Бул жактагыдай эле окшош болуп атат да. Бул жакта дагы ошондой болуптур. Мынакей көрүп атканда деле падение и резкий развороттор болуптур достор да. И бул жакта ошол эле окуя бул жакта кайталанып атат достор. Бир аз чоңураак болуп да. Вот. Итак, биринчи плюсубуз бар. Балансыбыз $197,900 кылдык. Давайте кийинки анализибизди издейли. Кийинки валютная парабыз бизде аут новозеландский доллар болот. 1 минутка $1500 бул жакта сатууга ачып беремин достор. И бул жакта бизде аябай мен сүйүктүү соода стратегиямды көрүп турамын достор. Бизде бул жакта эки вершинаны көрүп атамын. Плюс бизде индикатор сатууну көрсөтүп атат. И плюс индикатор MACD бизде бул жакта пересеченияны болгонун көрсөтүп атат достор. Бизде 3 подтверждение кылып атат достор. Плюс биринчиси бул паттерн, да, двойная вершина, плюс бизде зеркальный уровень, плюс бизде индикатор супер тренд сатууну көрсөтүп атат, плюс также MACD бизде тоже пересеченияны көрсөтүп атат достор. Bunday моментте биз смело дагы перекрытие ачып берсек болот достор. Мисалы дагы бир сделка же болбосо давайте 2 сделка ачайын, $3000 дагы бир жолу вниз сатууга ачып беремин достор. Уверенный моментти көрүп атсаңыздар, анализиңиздерге ишенсеңиздер, дополнительно дагы 2 перекрытие ачып берсеңиздер болот достор да. Биринчи минус болду, все, экинчини дагы бир жолу жакшы точкадан ачабыз. Если экинчи сделкаңызда каким-то образом минус чыгып калса, анда үчүнчү жолу дагы бир аз анализировать этип туруп, дагы бир жолу сделкаңыздарды ачсаңыздар болот достор да. Если самое главное сиздер анализиңизге толук ишенип атсаңыздар. Мен всегда обучениямда айтамын, бир валютная парада максимум 3 жолу попытка беребиз да. Үчөө тең экөө минус, анан бирөө плюс болуп калса, все, плюсовой анализ болуп саналат бул валютная парада. А если үчөө тең минус болуп калса, анда анализиңиздер туура эмес болду, и бул валютная парадан лучше соода кылбай эле коюш керек, и башка котировкадан башка анализ издегениңер толук туура болот достор да. Итак, мынакей биздин сделкабыз плюс болду, уверенный плюс, сразу перекрытиябыз менен биз кошумча көбүрөөк прибыль алып келип атабыз достор өзүбүздүн капчыгыбызга да. Смотрите, бизде зеркальный уровень, мынакей көрүп атканда деле мурдакы тарыхында да мына могул жерде уровеньдер бар экен эле. Уровеньден соприкосновение болуптур. Далее мынакей пробой, отскок, далее опять подъем. И бул жакта бизде эки вершинаны көрсөтүп атат, эки тоо. Могул жерде уровеньибиз пробой болуш керек негизинде. И кайра продолжение нисходящего тренда кылышы керек. Вот ошол себептен мен ачтым. Плюс бул жакта мен эки дополнительный индикаторумду көрүп ишендим. Сатуу болуп көрсөтүп атат. Плюс могул жакта бизде индикатор кесилиш болгон да, индикатор MACD. И бул жакта объемдор дагы бизде астыда чогулуп атканын мен байкадым. И ошон үчүн мен уверенно сделкамды вниз тапит этип аттым достор. Ошон үчүн мен сделкамды бuyакта плюска айлантып кеттим да. Итак, баланс $199,162. Давайте дагы бир опцион ачайлы достор и счетумдан вывод кыламын. И ошо вывод кылганда мен силерге көрсөтөм кантип туура вывод кылыш керек же кандай крипто кошелек менен колдонуш керек да. Итак, давайте издейли валютная парабызды. Үчүнчү опционубузга даярданайлы да. Так, ишим издейбиз. Кантип издейм мен валютный параларды? Кадимкидей эле валютный параларга киремин и ушинтип издейм да. Так, смотрите, мына могул жерде бир кызыктуу момент болуп атыптыр. Канадский доллар, японская иенамда перевес болуп атат. Бизде обновление минимума болуш керек достор. 1 минутка смело сатууга ачып беремин достор.
азыр байкайбыз достор кандай болот экен. И мен оюмча достор бул жакта мен көп учурларды көрөмүн, көп валютный параларды караймын, көп графиктин кыймылдарын карап анализировать этип уже менин башыма сиңип калган. И ошон үчүн мен бул жакта түшүнүп атам да. Бул жакта дагы бир жолу ушундай окуя болуш керек деп да. Ошол себептен достор мен сизди кайталайм. Кээ бирлер мисалы суроо берет, кантип үйрөнүш керек, кантип үйрөнүп торговля кылыш керек. Мен айтам, просто торговля кылыш керек, күндө соода кылыш керек. Ошондо сага опыттар келе баштайт, графикти көп караш керек, көп анализировать этиш керек. Ошондо сен кийин сен ошол любой валютный парага киргенде сразу түшүнөсүң да, кайсыл жерде эмне болот, кайсыл жерде падение болуш керек, кайсыл жерден жогору кетиш керек. Ошол со временем бизге опыт болуп келет достор да. Смотрите, бизде 3-чү сделкабыз дагы успешно плюска жабылды достор. Караңыздар, кандай момент болуп атат. Эмиден бизде мынакей пересечение болуп атканын мен байкадым. Далее бизде сатуу сигнал болуп келатканын көрдүм. Могул жерде бизде нисходящий тренд болуп келатканын дагы байкадым. Далее могул жерге чейин келди уровенибизге. Бул жактан отскок болду. И көрүп атканда деле графигибиз медленно бирок көтөрө албай могул сызыктан бизде кайра перевес болуп, кайра вниз түшүп атканын мен байкадым достор да. Потому что могул жерде кызыл сызыгыбыз бул сопротивление болуп саналат достор. Күчтүү тренд бул жакта ылдыйга кетип атат, нисходящий болуп да. И вот видите, могул жерде бизде могул минимумубузду, мурдакы минимумду обновление кылды достор да. Мындай окуяларда всегда обновление менен кайра вниз болуп сопровождать этилип кете берет да графигибиз. Ошол себептен бул жакта мен пониженияга ачтым. Плюс могул жерде бизде индикатор Мейсиди дагы көрүп атканда деле эми кесилип аткан моментинде биз ачып калдык достор да. Толугураак обучениялар достор, бул индикатор кантип анализировать этиш керек, кандай туура сделка ачыш керек, булардын баардыгын биздин обучениябызда алсаңыздар болот достор. Биздин телеграмыбызда ссылка ушул эле YouTube каналымда профилиме кирсеңиздер эле сразу мынакей ссылка кошулуу болуп турат да, профилимде. Ошол жактан өтүп мен обучение алам деп сиздер бекер алып кошулуп обучение алып уже баштасаңыздар болот. Прям бүгүндөн баштап да. Самое главное, баардыгы бекер да. Итак, эми давайте, кстати, 200 000 долларга жетипиз достор. Балансыбызды 200 000 долларга жеткиздик. Поздравляем. И давайте вывод кылайлы достор. Каржыга киребиз, кантип вывод кылыш керек аябай эле оңой достор. Бул жакта кайсыл счет менен салсаңар ошол счетуңуздарга вывод кыласыздар. Также бул жакта мынакей чыгаруу деген бар. Мен только криптовалютама вывод кыламын. Давайте мен USDT-ни тандаймын. USDT TRC20 тура сетти тандаш керек болот. USDT TRC20 ушул криптовалютама вывод кыламын. И бул жакта сумма жазамын достор. Мен 65 000 доллар вывод кыламын достор да. Также бул жакта Tether USD адресибизди жазышыбыз керек болот достор. Так, мынакей достор, Tether TRC20 бул жакка жазамын. Все, 65 000 долларымды сразу улантуу болуп басамын достор. Комиссия жок экен көрүп аткандагы деп. Улантууну басамын и чыгаруу суммаңыз жөнөтүлдү деп чыкты достор. Мынакей сурамыңыз жөнөтүлдү и күтүш керек достор. Негизинде бир күндүн ичинде вывод болот, а кээ бир ситуациялар, кээ бир моменттерде вывод там 5-10 секундтун ичинде да болуп калат достор да. Ошондой да момент болот. Сразу сиздерге айтып коеюн достор, бул жакта верификация деген бар. Ошону жакшылап түшүнүп алыңыздар. Верификацияны өтүшүңөр керек болот. Обязательно паспорт, документы, өзүңүздөрдүн салган акчаңыздардын, картаңардын подтверждать этишиңиздер керек да. Возможно, силер башка адамсыңар да, башка адам силердин акчаңарды вывод кылып атат. Ошону удостоверение болуш керек. Бул жакта что ошол картадагы бир адамдыкы и верификация Pocket Option'дагы верификация аккаунтуңарда бир адам болуш керек да. Вот ошол текшериш керек да. Вот ошону өткөндөн кийин эле достор выводуңуздар бир күндүн ичинде эле же болбосо кээде даже ошо айткандагы эле 10 же болбосо 30 секундтун ичинде түшүп калат достор да. Итак достор, где-то бир 10 мүнөт, 15 мүнөт өттү вывод кылганыбызга. Азыр мынакей көрсөтүп коеюн. Счетума 65 000 доллар көрүп атасыздар. 65 000 доллар уже балансыма түшүптүр достор, Bybit кошелегима да. И ушул вывод достор көрүп атканда деле болгондо там 10 мүнөттүн ичинде эле пополнение болуп келди достор да. Вот, кээде ушундай болуп калат. Эми болсо биз кечинде стримде жолугушабыз достор. Бизде күндө 2 маал стрим болот. Өздөрү билгендей деле достор, ушул эле каналыбызда кой бербеш үчүн стримдерди жана обученияларды кошулуңуздар достор. Канал катталып коюңуздар. Жаңы стрим башталганда уведомление алып турсаңыздар болот. Биздин телеграмыбызга дагы сөзсүз түрдө катталып коюңуздар достор. Телеграмыбызда биздин бардык важный анонсторду мен ушул жака жүктөймүн достор. Мынакей трейдер KG миллионы да ушул жака катталып коюңуздар достор. Мынакей бүт бардык важный начало стрима, биздин отзывдарыбызды ушул жактан көрүп
турсаңыздар болот. Также обучение дагы ушул жакта болот достор. Ссылка айткандагы деле профилимдин шапкасында достор. Кечки стримде көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.